Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нурлан Ниязалиев Бишкек шаарында аккредитацияланган чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана эл аралык уюмдардын башчылары үчүн брифинг өткөрдү. Жолугушуунун жүрүшүндө чет элдик дипломаттарга 21-июлда Чолпон Ата шаарында өткөн Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын консультативдик жолугушуусунун жыйынтыктары тууралуу маалымат берилди. Ниязалиев Чолпон Ата саммити аймакта ишенимдин, тынчтыктын жана бакубатчылыктын зонасын түзүүгө региондун мамлекеттеринин бекем умтулуусун, ачык айкындыгын ырастагандыгын билдирди. Ал аймактын бүтүндүгүн жана коопсуздугун камсыздоодо, региондун өлкөлөрүнүн жана элдеринин өнүгүүсүн жана гүлдөп өсүүсүн камсыз кылууда мамлекет башчыларынын тарыхый миссиясы жөнүндөгү Кыргызстан президенти Садыр Жапаровдун билдирүүсү болуп өткөн Борбор Азия саммитинин маңызын түзгөнүн айтты. Ниязалиев белгилегендей, Чолпон Ата саммитинин мааниси жагынан да, мазмуну боюнча да, кабыл алынган документтери боюнча да Борбор Азиянын турмушунда тарыхый окуя болуп калды.